сиздер текшерип киргенге уруксат бериле турган мыйзам так жазылган. Кантип жазылган? Ушуну айтып бере аласызбы? Кандай мыйзам бар? 4-нчы статья ушул журналистикалык жөнүндө закон о СМИ 4-я статья деп коет. Не может быть ограничен доступ журналисту к информации деп турбайбы? Эң көп канча сунушталды? Бизге кандай гана акчаны сунушташкан жок. 20 000 доллардай го дейм. Бөлөк улуттагылар иштеткен ашканаларды көп текшеребиздер. Эмне себеп? Улут аралык бөлүү нерсе сыяктуу болуп калат да бул нерсеңизчи. Эгер сиз да кирешеңизди айтпасаңыз, кээ бирлерде бул айтпай атат, демек акча алып атат деген ой келип калат деп бир чоочубайсызбы? Эмне үчүн айтпайсыз? Биздики жардама менен реклама. YouTube каналыбызга рекламалар чыгарып турабыз. Мен Instagram баракчама рекламалар чыгарып турабыз. Законго таянып, бир жуманын ичинде баарын коркутуп, бир мыйзамга салып кое тургандай кандай мыйзам чыгарса ишке ашат деп ойлойсуз? Бир жумада иретке келтире албайт го дейм. Эрулан Көкүлов менен тууган экениңизди айтып келатасыз. Бирок кандайча тууган экениңиздерди айткан жоксуз. Ошону сурайын деп турам. Кандай туугансыздар нак? Экөөбүз тууганбыз, тууганчылык жагыбыз бар. Бирок так айта албайсыздар. Азыр айта албайм. Депутатка, чоң кызматка көңүлүм жок, барганда каалабайм деп жооп берип турсуз. Сизди да кыйнагандар барбы? Өзүңүздүн оюңузга койбой, бир сунуштар көбөйүп. Негизи менин оюмда жок ал жака барганга. Анан ушинтип ойлондурушат экен да, бирокчу. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто Не Сахардын алып баруучусу, кыргыз элинин ден соолугун ойлоп жүргөн мыкты агаларыбыздын бири Умар Даданов келди. Ага кош келипсиз. Рахмат. Убакыт аз кезде бизге убакыт бөлүп келип бергениңизге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Биз эфирди баштасак, алгачкы суроо журналист деген күбөлүктү ким, кантип, каяктан берет? Мисалы, биз журналистпиз деп кээ бирлер өзүн тааныштырганда, сага журналист деген наамды ким берди деп сурап калышат, көбү жооп бере албайт. Ушул жөнүндө айтсаңыз. Биздики жана журналисттер дегенде өзүңүз деле билгендей эркин журналист деген бар. Анан эркин журналист болгондуктан ага не обязательно да көбөлүктү алып иче. Ошонусу бар да. Биздики болсо кадимкидей эле СМИ болуп, Минюста баардык документтердин бүт бартын бар. Ошол ылайык кадимкидей эле көбөлүк алып жүрөбүз журналист катары. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен. Бул атайын күбөлүктү бир жактан барып, бир каттоодон өтүп аласыздарбы? Каттоодон өтүлгөн. Мамлекетке тиешелүү көбөлүктөр. Минюста бүт документтер бар. Биздин Не Сахар долбоорунун СМИ деп турган кадимкидей эле биздин көбөлүктөрүбүз бар. Сиздер текшерүүгө барганда, ошол объектини кайтарган охраналардын мойнунда 3 милдет турат. Биринчиси адамгерчилик турат, экинчиси мыйзам турат, үчүнчүсү кожоюну төлөп берген акчаны актоо деген маселе бар. Негизи сиздер барганда ушул 3 маселенин ирети менен кантип кайсынызын биринчи коюш керек охраналар? Тескерисинче сиздер барганда кантип алмаштырып алып жатышат? Негизи бул охраналар деген мындай да, жанагы биз киргенде ошол жерде күзөт кызматкери деп коелу. Күзөт кызматкеринин анда өзүнүн күбөлүгү болуш керек да. По идее ошондой болуш керек. Бул частный охрана агентствонун алар дагы ар бир ошол жердеги күзөтчүгө, охранага, СБшникке акча төлөп беришет. Ошого ылайык трудовой договор түзүп, өзүлөрү бири-бири менен адам кадимкидей бөлүп берилиш керек да охранагачы. Жана бейджиктагы болуп жүрүшпөйбү? Бейджиктагы тагынылыш керек, андан кийин күбөлүгү да болуш керек да. СБнинчи охрананын. Биз кирип баратканда эң биринчиден ошондой да. Анан биздин айтканыбыз жанагы внутренние правила деп коет, өзүбүздүн ичара биздин правилабыз дейт да. Аларчы биздин бул ички тартиптерибиз бизге киргизбе деп айтты, значит киргизбейбиз дейт да тилер. А мен айтам, Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Ички тартип өйдө турабы же Кыргыз Республикасынын мыйзамы өйдө турабы дейм да. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ар бир ишкер ошол жерде болуп аткан кафе же завод бул бардыгы сыйлаш керек жана баш ийиш керек да. Сиздер текшерип киргенге уруксат бериле турган мыйзам так жазылган. Кантип жазылган? Ушуну айтып бере аласызбы? Кандай мыйзам бар? 4-нчы статья
ушул журналистикалык жөнүндө закон о СМИ 4 статьяда болот. Не может быть ограничен доступ журналисту к информации деп турбайбы. Эч качан бизди ишмердүүлүгүбүздү токтотконго жол берилбеш керек да ал жерде. Жол берилбеш керек деп жазылып турат Кыргыз Республикасынын мыйзамында. Эгерде ал нерсе элдин интересинде болсо да, эл ошону каалап атса, ошону карап берип койчу деп атса, бизди деген биз чагылдырып бергенге биздин толук укугубуз бар да. Мисалы буга чейин Нисакыр долбоору анча уже 6 жылдын жүзү болду. Нисакыр долбоорун алып барып жүргөнүбүзгө 6-7 жыл болуп калды. Анан ошол кезден бери ошол мыйзам менен эле иш алып барып жүрөбүз. Биздин кылып аткан нерсебиз мындай да, жанагы баягы элге пайдасы тиип турса болду да. Анан баягы биз, конечно, мыйзамдан сыртка чыкпайбыз. Ошонун алкагында эле иштеп жүрөбүз. Нисакыр долбоору. Демек сиздерди уруксат сурабай кирип келди деп, эгер бирөөлөр сотко бере турган болсо 100% сиздер жеңесиздер. Буга ишенесиздер. Биз аны ар дайым айтып жүрөбүз. Киргенде айтам мен, сотко бергем 2 тур эмес болот деп. Кирип баратканда баштап эле ошол жанагы күзөтчү кызматкерлердин бүтүп барына тең айтам да. Наоборот, аларга мыйзамды үйрөтө турабыз биз. Момдай кылгыла. Мисалы зарплатасын бербей койгондор бар. Көп иштеп туруп баягы эле бардык биз. Бир жума иштептир, бир жума акысын төлөбөй коюшуп берди. Шаурмадагы кыз. Шаурмадагы кыз. Анан бардык, барып айттым, бергиле акчасын. Десем, биз деген монтип сүйлөшкөнбүз дейт да. Күнүнө ушундайдан деп, анан бизде депозит деген нерсе да бар дейт. Ал депозит деген нерсеси мындай экен, эгерде бир жума иштесе, эми шаурмадагылар күнүмдүк иштете беришет экен да ошончу. Анан бир жума иштесе, бир жума иштейсиң, анан 2-3 күндүк айлык маянасын алар депозиттеп өзүлөрүнө алып калат экен да, калган 3-4 күндүн эле акчасын берип коет экен да. Тейлерчи. Мен айтып аткам, экөөңөрдүн ортоңордо трудовой договор барбы? Жок кандай нерсечи. Тогда будьте добры, полностью төлөп бергиле акчасын деп. Ошонун акчасын алып бердик. Андан кийин да бизде выпусктарда бар дагы ЦУМга бардык. ЦУМда то же самое. Бир жума иштеп туруп айлык маянасын акчасын беришпейт да. Азыркы көбүнчө бул студенттер, жанагындай жаш балдар. Негизи эле байкелер десек деле болот, алардын алдары жетпейт. Айлык маянасын ала албайчы, кыйнала эле беришет да. Анан барып бир 5000 сом бербейт, атаны барып МВДга, мисалы УВДга, ошол участковыйга жазса, алар карабайт. Алып бере алышпайт 5000 сомду. 10 миңден өйдө, ошондойду. 10 миңден өйдө, анан уже тилер тергеп башташат да. Аны антимонопольный службага караш керек, негизи тилекке каршы антимонопольный службага кайрылыңыздар десең, аны билишпейт. Элчи антимонополиядан бар экенин билишпейт. Тилекке каршы ошондой. Сиздер текшерип барганда көп тоскоолдуктар болот. Биз көрүп атабыз. Өзүбүздүн жаныбыздан сиздерге бир охрана болуп иштеп беребиз дегендер да чыкты. Сиз бардык интервьюда мен андан баш тартам, бул жакшы көрүнүш эмес деп жооп бердиңиз. Милициялар менен, органдар менен официальный бир келишим түзүп чогуу барса болобу? Ушул жагын кандай болот? Негизи болот, аны антип барган. Эмнеге сиздер келишим түзбөйсүздөр? Сиздер менен чогуу барган милицияны биз көрбөйбүз. Сиздер чакырасыздар, кийин анан келишет. Келгенде кийин жардам береби деп эсиздерби? Келгенде кийин жардам берген дагы эми ал тиги ошол инспектордун өзүнө эле зависеть окшойт деп койдум. Бирок мыйзамда жазылганда ошол журналист менен ошол милиция кызматкерлери бири-бири менен тыгыз байланышта иштешип, ошол жактан журналист тарапка тартыш керек. Негизи жардамдашыш керек алар. Негизи бирге иш алып барсак болот, анан баягы эле да кайра эле жанагындай нерсеге туш келет. Мурунку интервьюларда айткандагыдай бир эжеке жабайке кухняда идишак жуп отурса эле мен тияктан милиция менен анан өзүмдүн охранам менен кирип барып эле анан мен Умар Даданов Нисакыр берүүсүнөн десең, алар башкача көз карашта болот да. Ошондуктан баягы бизди түртүп, анан сүйрөп чыгып, анан сабап коюп камерабызды алып алат деп ойлойбуз да. Анан бүт бар тең мыйзам жүзүндө жанагыдай эле биз мыйзамдан сыртка чыкпайбыз да. Баргандан кийин мен кирип бараткандан баштап, учурашкандан баштап чыкканга чейин мыйзам боюнча да биздики. Ошондуктан эч кандай охранасы жок. Ошентип эле барабыз. Баягы милиция кызматкерлеринин ишинебиз. Кудай сактасын, бир нерсе болуп кетсе чакырабыз депчи. Ошол.
Биз жалпы эл сиздерди колдойбуз, сизди акча албайт деп да ишенебиз. Ошентсе дагы албасаңыздар дагы бирок эң көп канча сунуштарды албаган кезде дагы ушуну берет элек деп. Жакшы эле сунушташты көп байке. Чын бизге кандай гана акчаны сунушташкан жок. $10,000. Жок. Бир где-то $20,000 го дейм. Андан ашып кетеби ошондой. Просто эле мен ушул эле алып кой болду бар депчи. Отурер бүт. Бирок сиздер эч качан бир сом алып көргөн эмессиздер. Жок. Бизден тынч эле отура бердик. Анан ментет видеону өчүрүп кой, же мейлі чыгарсаң деле чыгара бер, бирок болду алып койчу дешет. Ошондой болуп калат. Күндөрдүн биринде интернет баракчаларынан бизден Умар ушунча акча алды деген бир видео кайрылуу жарыяланса, биз аны ойлонбой туруп жала деп билсек болобу, сизге ишенсек болот. Толук түрдө. Мен баягы нерсени айтам да, бул сурооңузга кененирээк айтып берип коеюн тигил. Ошол кезде мен азыр көрүп атса деле өзүм тааныйт ал киши. Ошондой акча сунуштап атканда мен эмне деп айттым? Мен айылдан чыккам дедим да. Такыр эле кыйнап атышат да, токто дедим, ал акчаны наоборот ошол жака менин атыман ошол демеги заведениени салып кой. Мен атыман болсунчу ошону жалтырат, кычырат, сонун кылып алгычы ошону. Европейский стандарттан кылчы. Анан айттым, баягы айылдан чыгып бараткан менчи. Ошол кезде эстеп атам да, азыр айылдан чыгып, анан кечинде болчу заправкага токтотпойм, бензин куя алайын депчи. Токтоп, анан бензин куйдум, чыгып баратсам, ар жактан Умар байке деп калды да, бир кичинекей бала. Токтодум да, токтосом бир степ вагон менен айылдан келе чыккан окшойт, шаарды көздөй. Анын ичинен неберелери, бир жеңгелер, чоң апа келип алып, бетимен өпкүлөп, Умар балам, мен сени сыйлайм, ишиңди ушинтип алып барып жүрө бер депчи. Ошентип да, ошол чоң апачы. Анан бүт неберелердин баардыгын чогултуп ошол жерде сүрөткө чыктык баарыбыз чогучу. Мен ошондо айтып берип атпаймынбы, мен анда элдин бетин кантип карайм депчи. Ошол апанын, например, бетин кантип карайм, кийин дагы жолугуп же бир жерден бирөөлөр менен сүрөткө түшкөндө кантип түшүнбөйм. Эл мага ишенип атса, анан мен каякта акчага кызыксам, андай такыр туура эмес нерсе да. Бишкекте Белая Рика деген сүт чыгарган жер бар. Канспы? Бишкекте эмес, Кантта. Кантта? Кант жакта. Ошол жерди Эрулан Көкулов же сиз текшерип бардыңыздар беле? Жок, бар элекпиз го. Элден сунуш түштү беле ошол жерди текшерип бергиле деп? Түшкөн. Эмне себептен барган эмессиздер? Биздики мындай да, баягы мисалы ошол эле кардарлар, ошол эле ошол жакта иштеп аткандар болобу, же көрүп билгендер болобу, ошолор сүрөт видеого так жана туура маалымат жибериш керек да магачы. Ошол жибергенден кийин анан биз дагы өзүбүз ичара карап, андан кийин анан барабыз ал жактарга. Жөн эле чалгандар бар мага. Чалып туруп эле салам алейкум, бул жакта ушундай болуп атат, мен бир көргүм келип атат, барып койбойсуздарбы депчи. Бизде андай нерсе жок. Ал ишкери, например, өзү кенеде кезден баштап ошол бизнести курган да, мисалы. Анан биз барып эле баягы кыйкырып көрүп эле бирөөнүн бизнесин талкалап салуу ал менин максатым эмес да. Наоборот, ишкерлер чоңойсун, өнүксүн. Жалпы көрүүчүлөр туура эмес түшүнүп калбасын, менин да максатым бир жаман ой эмес. Мен дайыма Белая Риканын сүтүн алып ичкен үчүн так менде факты жок, текшерип бериңиз деген. Бирок сиздердин текшерип барып көрсөткөнүңүздөрдү негизи каалачумун, бирок барган жоксуздар. Бирок факты жогуна байланыштуу сиздер барбайсыздар. Айтып койсоңуз болмок экен, бир барып карап. Бизде факты жок, кантип айтабыз. Айтайын дегеним ошол, тамак жасалчу жерлерде эң чоң көп бузулган 3 эрежени айтып бересизби? Кантип бузулат эрежелер? Мындай дайыма ушул эрежени эч оңдой албай койдук деген. Антисанитария. Кир болду, ошол эле. Жанагы идиш аяк жууган нерсеси эле. Ошол идиш аяк жууган нерседен башталат. Ал мен ар дайым айтам, ушул идишиңер барып туруп, ар жактан повар тамак салып берет бул идишке депчи. Мейли тамак таза жууласын, бирок ошол жердеги жана мойкасы, посудасы такыр кирди. Чайкап туруп эле алып барып эле элдин алдына бере берет. Эл билбейт, алып отуруп эле жей беришет. Анан ошол барып туруп мойкасынын ылдый жагын карасаңыз такыр эле болбой калган. Жана бир интернетте видеолор бар го, алар бер жакта эле калып калат.
ар бир заведение мен кирген сайын особенно ошол мойканы карайм. Анан көбүнчөсү мойканы мындай кылып алышат, жанагы кичинекей ванналар бар го. Мурун көп болчу кичинекей ванналар, азыр билбейм мынчалык. Ошону коюп алышат. Эмнеге муну коюп алсаңар десем, удобно дейт. А негизи ал нерсени койгонго такыр болбойт. Анын предназначениясы чыкканы адам жуунат дагычы. А тилер балпар болуп ичишет, коюп жей беришет. Бирок азыр ас болуп калды алар. Азыр ас. Анан баягы эле форма кийишпейт. Газ баллон байке. Газ баллон. Ушул газ баллон да опасный нерсе да, азыр учурдан пайдаланып дагы. Мисалы азыр иштеп аткандар да көрүп атышат да, биздечи ошол жактарда газ баллон бул эле жеринде турат, биягында тамак жасап атышат да. Анан ага май чачырайт, бир нерсе болот. Мурун ошол Исакырга жаңы кирип атканда мен студент кезде окшойт азыр. Эстей албай атам. Демеде почеттин түбүнөн фастфудный жарылып кетип 19 жаштагы 20 жаштагы кыз каза болуп калган да ошол кезде. Анан кече жакында эле Жалал-Абадка бардык. Жалал-Абадтан да жарылып кетип каза болуп калды да. Жаш кыз. 18ге чыкмак, 17 жаштагы кыз да. Айылына барып ата-энесине жолугуп дагы ар көздөй бир жарым сааттык жол экен да, машина менен тоонун арасында ошол жака алып барып коюшуптур, өзүнүн чоң аталарынын айылына. Ошол жака барып Куран окуп келдик. Ошол жарылып кетти, жап-жаш кыз да. Анан ошол газ баллонду такыр ушул соблюдать этишпейт да. Эшикке чыгарып, негизи эшикке чыгарып коюш керек да, бүт жакта ичинде да. Ушу менин оюмча жана фастфудныйларда азыр чыгарып алды эшиккечи. Билбейм, бирөө жарылса арт аркасынан жарылчу да эле да ошолор. Аябай бир жаман кесепети жаман деп айткым келет да газ баллон. Андан сырткары тамакка кошулчу эттерди бир текшере турган жолу барбы? Же аны текшере албайбызбы? Кандай эттен жазалып атат? Мисалы жеке мен адал эт жегим келет, бирок биз тилекке каршы текшерүү мүмкүнчүлүк жок. Биз сиздерге ишеним артабыз. Сиздердин колуңуздан келет, бир аз мүмкүнчүлүк бар. Биздики ошону чын-чынына келсем мындай ветврачтар иштеш керек да. Ветврачтардын деле билбейм, ишене албайм. Биз убойныйларга канча барып атабыз, жана мал союучу жайларга. Оштон ушул мен барганда 1, 2, 3, 4 мал союучу жай жабылды да. Оштуку. Бишкектигин азыр кичине жакшыраак болуп калышты, Бишкектен сойгондору баягыда аэропорт жактагыга да барып, ал жакта жабылып кайра ачылды. Анан эт боюнча ушул ал жерден сойгонун текшеришет, а бирок союп туруп андан кийин кандай машиналарга салып атышат. Аябай бир мындай жанды кийткен нерсе да, жана убойный цехтин ичине кирсеңизчи байке. Деме мындай тияңда ич агарындары жатат, бул жагында туяктар жатат, ар жагында баштар, иши кылып мындай. Биз тартканда дагы YouTube'га ошол тартканыбызды чыгарсак YouTube кабыл албайт. Аны замазывать этип, жаап, ошентип туруп анан чыгарыш керек болуп калат да. Ал үчүн ветврачтар негизи эле жакшы караш керек, негизи ошол жактан көзөмөлү керек. Анан кафеге келген этти билбейм, азыр мен гарантия бере албайм, канчалык деңгээлде адал, канчалык деңгээлде адал эмес экенин. Ассаламу алейкум экендештер, күз келди, тойдун сезону башталды. Эгерде сиз жакын арада той берип, тойдогу жакшы элестерди чагылдырып калайын десеңиз, анда дал ушул Эсен Райымбердиев студиясына кайрылыңыздар. Эсен Райымбердиев студиясы 3 күндүн ичинде сиздин тоюңузду үтүктөп, жириктеп, пакеттеп берет. Андыктан төмөндөгү номерге жазыңыздар. Негизи ойдо барбы ушул боюнча иштеп чыгабыз, ушуну текшериш керек деген? Биз ар тараптан азыр күрөшүп атабыз үчүн. Баягы айтып атпайм, элге пайдасы тийгендегидей кылып эле иштеп атабыз. Жанагы зарплатадан баштап, мисалы роддомдорго барабыз, инфекционный больницаларга барабыз, отравлениялар менен көп кездешет. Иш кылып ар тараптан иштеп атабыз. Сиздер бир көрсөтүүдө Кытай ашканасын текшердиңиздер. Ал Кытай ашканасы кийин кандай болду? Жабылып ачылдыбы? Же сиздерди кийин чакырдыбы оңдошуп? Ошо менен бирге бөлөк улуттагылар иштеткен ашканаларды көп текшербейсиздер. Эмне себеп?
Биз текшербейбиз эмес, текшеребиз. Мен ошо бардым көрүп чыгып, Барабыз. Кытайды көрдүм, башка ашканада көрө алган жокмун. Бүт кыргыздар жүрөт. Текшерген бар. Бизден эми баягы улут аралык бөлүү нерсе сыяктуу болуп калат да бул нерсеңиз. Анан андай нерсе жок такыр эле. Бизде мисалы бардыгы тең, алардан биз киргенден биз билбейбиз да, мисалы алар может кыргыз жарандары турабы? Кыргызстандын немеси. Кандайча айтылчу эле? Гражданин Кыргызстана. Биздин гражданыбыз может. Баягы сен кыргызсың, анан сен кытайсың деп андай бөлгөн нерсе жок бизде. Мен айтып атпайм, жана андай маалыматтар келсе, биз барабыз. Так жана туура маалыматтар керек. Анан Кытай ашканасына барганда биздикин көргөнсүздөр да, жана швабра менен кубалап бизди же кыргызча түшүнбөйт, же орусча түшүнбөйт, эмне кыларыбызды билбейбиз. Анан ошол кезде милиция чакырдык. Милиция чакырсак, алар да өз укуктарын билбейт, милициялар да. Андан кийин следственный оперативный группа келди. Следственный оперативный группа келгенде бирөөсүнүн удостоверениясы жок следовательдин жанында. Кайра мага нападать этишет да, мени жаман көрүшөт да. Мен удостоверение сурап атсам, мени жаман көрүшөт да. Анан тигил жакта кирип чагылдырып көрсөтүп бергенбиз. Көрсөтүп бергенден кийин ошол Кытай эжени алып барып камашты окшойт следовательдер. Бир камалып чыкты ал. Андан кийин камераларды сындырып салган, алардын бүт баарын восстановление кылып берди. Ал жак жабылды. Жабылып бир айдай койду, эми жабылып турду окшойт. Андан кийин кайра ачылды. Ачылып иштеп атканда чакырышкан жок, эчтеке кылышкан жок. Мен өзүм бардым ал жака. Өзүм барып тартып көрсөтүп бергем. Экинчисине барганда более-менее экен. Кичине жакшы жасап коюштур, бирок баары эле баягы таракан-маракандар кетпептир да ал жерденчи. Ошол анан ишеничибиз санэпидемстанция барып карайт го деп ойлойбуз. Ошол. Тамак жасаучу кухняны толук таракан каптаган бир видеону көрдүк. Орусча жооп берген эже орусча сүйлөп атат силерге. Ошол толук жабылыш керек, ремонт кылыш керек, иштегенге акыңар жок деп кеттиңиз. Алар кандай болду? Жабылдыбы? Кийин кандай болду? Кайсылашкан эле? Бир орусча сүйлөгөн эже, могу магистралбы, Орто Сай тарапта. Набережный Нани деген кафе шашлычный болчу. Ал мен жанагы көп да тараканчы ошол жерде кантип кухняда жана иштеп атасыңар дедим, мен ызаланып кеттим ошондочу. Аябай жеңим келип кетти. Повар балдарга деле айттым, кантип иштеп атасыңар айланайын депчи могул жерде. Жабылба деп кеткем, андан кийин ал жак жабылып калды да. Ошол бойдон жабылып калды. Кайра ачылган жок. Жок, ачылган жок. Кайра ачылып бир иштешти, по-моему. Кичине иштеп тургандан кийин кайра жабылып калды ал жер. Тараканга толуп кеткен да, ичин бар да. Ал жерде невозможно да иштегенге. Мен оюмча бусуп туруп эле кайра салыш керек го дейм кухнянын ичин полный ремонт кылып. Оштон 3 этаж бир кафени тартып жатканда сиздерге 570 менен чорныйлар келди. Жаныңыздарга келе алган жок бирок. Андан башка алар жаныңыздарга келе алган жок, биз түшүндүк, алар кетишти. Андан башка кандай коркутуулар болду? Так ушундай болду деген барбы коркутуу? Ошол кафеден бейбинда. Сиздер кафеге барганда 500 негизи келген чорныйлар. Сиздин жаныңыздарга бара албай кетиптир. Ошол Манасата деген кафеде ушундай болгондо келип карап кетишкен да. Келе алгандар кимдер болду? Ачык жаза алгандар, видео кайрылуу жолдогондор барбы? Бизге видео кайрылуу жасап, мен сени бычак менен сайып кетейин, тигиндей кылып кетейин, мындай кылып кетейин дегендер көп эле болду менде. Чалып экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Каяктасың дейт, айтып атам, мен шаардын ушул жеринде, сен каяктасың, келбейсиңби деп атам да. Келе албайт да. Бирок андан кийин дагы башка өлкөлөрдөн да чалгандар болду да магачы. Мен Кыргызстанга барам, мен сени кармайм, анан көрөбүз дейт. Бул жактан деле кээ бирде неизвестный номерлер менен да чалып калышат. Эми ал мурун болчу, азыр андай деле жок. Вообще жана скрытый номер менчи. Аны айтат, дейт, сен ушинтип жүрө бер дейт, видео чыга бер, сен бардыгы жакшы эле, бирок мен сени бир күнү баары бир кармайм дейт да. Бир күнү дейт да. Анан күт дейт бирокчу. Ошонткендер да бар да. Кимсиң сен десең, жа айтышпайт, каяктасың, кел жолугуп ал, претензияң болсо кел. Мен жалгыз эле барайын, экөөбүз жолугуп ал. Десең жок да өзлөрү. Анан жанагындай чалуулар болгон, жазуулар,
Инстаграмдан тем дегендер бирок жүр. Кудайга шүгүр, жакшы. Кызматта отурган адамдардын ошолорго тиешелүү бир жерлерди текшерип алып чоңдордон болду, кайрылуулар. Ооба. Аларга кантип жооп бересиз? Кимдер гана чалган жок. Көп адамдар чалган мага телефондон. Анан ошол кызматта турган чоңдор наоборот өзүлөрүнө айтам, сиз ушундай иштердин баарын алып барып атасыздар, ушундай жерде отурасыздар, ушинтип иштеп атасыздар, анан кантип ушул кухняңызды карабайсыз депчи. Мен көзүм менен көргөн нерсени айтам да, мисалчы, оюман ойлоп тапкан жокмун, видео факт менен көрсөтүп берип атам, монуңузду жазып коюңуз депчи. Ошентип айтам мен, кайра наоборот жазып коюңуз, өзүңүзгө реклама болуп берет депчи. Жалпы көрсөтүүлөрдө кайсы бир себептер менен канча видео чыкпай калды? Барбы чыкпай калгандар? Так, бизде видеону тартып тургандан чыгарбай койгонбу? Чыгарбай койгонбу же флешка өчүп калганбы же бир себеп? Флешка өчүп калган бизде болгон, андай көп. Так 1-2 жолу болгон флешка өчүп калган, по-моему. Флешкасы тартып алышкан бизден анда. Жок, камерасы кошо тартып алган флешкасын. Камераны мен деп берип коет, флешка жок ошол бойдончу. Ошон чыкпай калган учурлар көп болгон. Андан кийин видеого кайрылып биз YouTube каналыбызга жарыялайбыз. Ошентип флешкабызды алып коюп, камерабызды тартып алышып, чыгара албай калдык депчи. Сиз көрсөтүүлөрдө, интервьюлардын көбүндө операторуңуздун эмгегин өтө баалайсыз. Ошонун акчасын бериш керек деп жүрөсүз дайыма. Операторуңузга канча айлык, канча бересиздер? Бул эми сыр деле болбосо керек. Жок, эми Кудайга шүгүр, мындай эле иштеп беришет. Жакшы. Чиновниктер декларация тапшырганда өздөрүнүн кирешесин, байлыгын толук айтпайт. Жашоосу менен жумушундагы акчасы дал келбесе, биз аны жеп жатат деп түшүнөбүз. Жалпы журналисттер, карапайым эл. Сиз дагы бардык интервьюда кирешеңизди айткан эмессиз. Мен таксимин деп жооп бергенсиз, эл багып атат деп жооп бергенсиз. Эгер сиз да кирешеңизди айтпасаңыз, кээ бирлерде бул айтпай атат, демек акча алып атат деген ой келип калат деп бир чоочубайсызбы? Эмне үчүн айтпайсыз? Же чын эле айтпай тургандай бир кооптуу бизнеспи? Жок, эми андан чочогондо эмне? Сиз эми биз такси кылам десеңиз, биз ишенбейбиз. Сиз мени чакырган эмессиз да, значит. Демек айта албайсыз да? Жок. Эми биз ишенбейбиз да. Такси кылам десеңиз, кантип ишене элем? Ушунча расход деген бул азыр көлгө бир барган бензиниңиз 5-6 миң сом мисалы. Мен биздики баягыда ушундай суроо келди окшойт бизге интервьюдан. Анда деле айткам. Биздики жардама менен реклама. YouTube каналыбызга рекламалар чыгарып турабыз. Мен Instagram баракчама рекламалар чыгарып турабыз. Ошолордон келген кирешелер. Анан досторум бар. Мен менен келген досума мен бир 10 000 сомдой карыз болушум керек. Баягы эле сурап аткам карызгачы. Анан ушинтип эле жүрөбүз. Азыркы, например, кирешенди мен көрсөтпөй болгондо менин бизнесим жок. Бир жерде иштетип аткан бир 5 текем деле жок мен азыр. Бул кийип турган кийимим. Бул жана Ава магазинден реклама. Ошолорду реклама кылабыз. Даже кийимимен бери да. Ошентип эле жүрөбүз. Баягы жарнама аркылуу ошол YouTube каналга чыгарып турабыз. Учурдан пайдаланып айта кетейин, иштешкенге даярбыз биз. Реклама жаатында. Ишканалардын көбү чынын элдин ден соолугун ойлобойт. Сиз баарын көрсөтүп жатасыз. Ошолорду тартипке салуу, адамгерчилик сөз менен чакыруу өтө кыйын болуп жатат. Законго таянып, бир жуманын ичинде баарын коркутуп, бир мыйзамга салып кое тургандай кандай мыйзам чыгарса ишке ашат деп ойлойсуз? Бир жумада баары түзөлө тургандай. Бир ойдо барбы ушул закон болсо деген? Эми биздики бир жумада иретке келтире албайт го дейм. Балким бир өтө чоң көлөмдөгү штраф коюш керекпи деген сыяктуу. Жок, андай болсо жана кичинекей ишкерлер дагы жабыркап калышат да. Алардын да мисалы көбүнчө киргенде бизге айтышат эжекелер, байкелер, биздин кредитибиз бар, ошончо балабыз бар, ошончо бир жерден акча алып ушуга кылып атабыз, эптеп алып барып кетели деп атабыз депчи. Анан баягы айтып кеткендегидей мен ишкерлерге эч качан каршы эмесмин. Наоборот, өнүккөндөрү жакшы алардын. Анан биздики баягы санэпидемстанцияны эле бир менин оюмча бир комиссия кылып коюш керек да.
комиссия кылып коюп, мисалы Америкада ошондой экен, комиссия да 7 областка, мисалы бир областка бир 10дон ашык адамдан коюп койсун, ар бирөө кирип эле карап эле чыксын. Ошондой кылып койсо бир иретке келет го деп ойлойм да. Бирок чоңураак сумма да штраф. Киргенде мисалы тигил ошол комиссияда отпайбы, кирген адамга жакпай калса, ал заведение жабылып калат да. Ошон үчүн ошолордон коркуп жанагындай иштешет да. Мисалы чет мамлекеттегилерчи. Анан баягы азыр бүт баары жаман деп айтпайм, бизден жаш ишкерлер бар. Сиз курактуу, биз курактуу ишкерлер, азыркы поколение мындай бир таза ошол мыйзамды сыйлаган, элдин ден соолугун сыйлаган ушундай ишкерлер, ушундай поколение өсүп келатат да. Биздечи азыр. Буюрса бардыгы оңой эле жакшы болот го деп ойлойм. Ош базардан оюнчук сатып алган байкенин 15.500 сом кайтарып алып бердиңиз. Өзүңүз айткандай садиктеги баласын бир күн алып барып, акчасын ала албай алган эженин 11.000 сом алып бердиңиз. Шаурмада иштеген кыздын алып бердиңиз 7,5 миң. Сизге эң көп канча суммага чейин кайрылса жардам бересиз? Кандай нерселер, кандай фактылар керек? Эмнеге таянып кайрылабыз? Жана эле мындан бул жакка келерден мурун, 1 саат мурун эле канча 1,5 миллион деди, ушундай бир 15.000 доллардын тегерегиндеги бир акча экен. Ошону кайтарып берген деме жардам берчи деп чалып атышат магачы. Строительный компания экен. Үй салып беребиз деп тигилерден акча алат. 3-чү этажга чейин салып барып туруп, негизи 9 этаж салынмак экен, 3-чү этажга чейин салып барып туруп, ал жер токтоп калган да. Бирок акчасын кайра айырып бербейиптир тигилерге. Ал байкелер болсо Россияда иштеп жүрүп, эптеп чогултуп ошол үй алайын деп тигил жакка берген да. Анан бүт документтердин баары бар экен, договорлору бар. Эгерде отказной жашса, кайра 100% возврат кылып берет экен. Тигил ошол үйдүн салып берем деген адамчы. Анан биз дагы бара элекпиз, бул интервью качан чыгат билбейм, биз баргандан кийин анан буюрса чагылдырып беребиз го. Бирок ошого сиздер даярданып жатасыздар барасыздар. Негизи даярданып жатабыз. Анан тигил канча суммага чейин дегени бизден андай деле, менде андай деле нерсе жок. Эми кайсыл жерде несправедливость болуп атса, мен жардам бергенге аракет кылам да. Алып бергенге аракет кылам акчасынчы. Анткени ар бир адамдын ал мээнети да, иштеген мээнети. Ошол жерде иштеп жүрүп, бир ай иштеп туруп, анан 1 сом албай, эртең менен барып тиги кызмат кылып берип, анан 1 сом албай, анан кетип калган бул такыр туура эмес нерсе. Даже трудовой договору бар болуп туруп, анан акчасын бербей атса, бул бербей койгонгон акысы жок. Айлык маянасын бериш керек да. Несахар долбоору сизди акыры кандай бийиктикке алып барат деп ойлойсуз? Несахар долбоору билбейм, мен антип деле ойлонмоптурмун негизи. Бийиктикке алып барат деп. Бир атайын план жок, мен ушул жерден барып ушундай бийиктиктер багындырып токтойм деген. Негизи жанагы эле антисанитария нерсе токтосо эле, мисалы биз кафелерди карабай калсак таптакыр элечи. Ошондо мен бир бийиктикке жеткен болом го деп ойлойм да. Кафелердин баары тең негизи производство жумуштардын бүт баары тең таптаза сонун болуп иштеп отурса, сахар долбоору жок болот да. Ошол кезде токтойсуздар. Ушул долбоорду биз жалпы жолунан 100% алсак, 100% алдык. Ошону биз 3кө бөлөбүз. Эл үчүн ушул долбоор, атак данк үчүн, акча табуу үчүн деген 3кө бөлсөк, 100% сиз кантип бөлүп бересиз? Канча пайызы кайсыңыз үчүн? Атак данк деген стабильно жок бул жерде. Акча үчүн деген да жок бул жерде. Бир гана элдик проект. 100% элдик проект. Элдик проект мен жанагы камераларымды тартып алганда да айтам да. Бул камера элдик депчи. Элдин камерасы бул деп. Бергиле айра депчи. Ошонтип айтам да. Бул баштан эле элдик проект. Ошон үчүн социальный проект болуп атпайбы. Бул коммерческий эмес, эч кандай коммерческий багыты жок. Аларга бир 2-3-5% да бөлүп бере албайсыз. Жок. 100% элге бересиз. Сиздер бир кезде сулуулук салондорду, дарыканаларды текшере турган проектти даярдап жатабыз дедиңиздер эле. Ал жак кантип атат? Биз ошону күтүп турганбыз. Баягы эле каражатка келип эле такалып калабыз. Азыр каражат маселесинен келип эле такалып эле, анан мен баягы айтып кеткендегидей
операторларга бериш керек зарплатасын кийинчи. Эгерде ошондой бир чоң проект алып силердин студия ушундай офистерди алсак, ар бир ошол журналистти жумушка алыш керек. Аларды үйрөтүп, чоңойтуп, каратып, ошол чейин алып барыш керек да. Баягы эле каражатка келип эле токтолуп калабыз. Мен айтып атпаймынбы жарнама жаатында депчи. Жарнама боюнча мен көптөгөн фирмаларга барып, атайын ошол жердин директорлору менен жолугуп, сүйлөшүп, мен ушундай проектим бар, келгиле жардам, мен спонсорство сурапчы. Ошентип эле токтоп турат азыр. Буюрса баштайбыз деп жүрөм. Эрулан Көкүлов менен тууган экениңизди айтып келатасыз. Бирок кандайча тууган экениңиздерди айткан жоксуз. Ошону сурайын деп турам. Кандай туугансыздар нак? Негизи байкем эле болот. Эрулан байке. Ушул прям кандайча тууган экенди биз билели дегенбиз. Сиз да менин байкем болосуз да, улуу катары деген. Балким ошондой мааниде. Жок, экөөбүз тууганбыз. Тууганчылык жагыбыз бар. Бирок так айта албайсыздар. Азыр айта албаймын. Сиздин бардык интервьюларыңызды мен көрүп чыктым. Бардыгында дээрлик мен депутатка, чоң кызматка көңүлүм жок, барганда каалабайм деп жооп бериптирсиз. Биз анын баарын көрдүк. Журналисттердин баары суроо бериптир. Эрулан байке дагы бир кездерде мен саясатка жакындагым келбейт деп айткандарын угуп калганбыз. Бирок элдин кыйноосу менен суроо талап көп болгондуктан айтор барды, эл үчүн иштейин деп. Сизди да кыйнагандар барбы? Өзүңүздүн оюңузга койбой, бир сунуштар көбөйүп? Биздики мен ар дайым мынтип жооп берем да, жанагы азыркы кылып аткан ишим бул мисалы Несакыр долбоорун алып барып жүргөн ишим, бул эле элдик проект атпайм, элдик проект алып барып жүргөндөн кийин мен ушинтип ойлойм да, негизи элге жардам тийип эле атат депчи. Анан негизи менин оюмда жок ал жака барганга. Анан ушинтип ойлондурушат экен да, бирокчу кыйнап да коюшат экен дегендей. Акыркы суроо болсун. Азыр өзүн патриот санагандар көп, чындап патриоттор дагы бар. Негизги чындап патриот деген адам кандай болуш керек? Кыргызстанда сиз кимдерди патриот деп эсептейсиз? Бул патриотизм, бул элге күйгөндүк деп ойлойм да. Негизи патриотизмдин смыслы, түшүнүгү бул деген патриот деген бул деген чек арадагы патриоттор да. Ошондой болуш керек. Баягы элге күйгөн адамдар деп билем мен. Анан эл кызматында жүргөн, кандайдыр бир себептер менен ушул жалпы кыргыз элибизге ушул жардамдын таасирин тийгизип аткан. Биздин бул даже мындай алып келгенде дагы бул мисалы Россия, Казакстан, башка өлкөлөрдө да мигрант болуп жүргөн, ошол жерде иштеп аткан байке агаларыбыздан бери патриот деп алсак болот да. Алардын ошол жерде иштеп тапкан акчасын бизге салганда кандайдыр пайызы мамлекетке түшүп турат. Анан бул патриотизмди аябай ар тараптан алсак болот. Анан менин түшүнүгүм боюнча ар бир адамдын жүрөгүндө кыргызмын деген нерсе болуш керек да. Кыргызым элим деп күйгөн адам болуш керек. Ошол. Келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Эл менен жалпы учурашсак, сизге эркин микрофон берсек. Кыргыз элибизде тынчтык жана бейкутчулук биздин элибиз өсүп өнүгөт деген ишеничтемин. Анан баягы ишкерлерге учурдан пайдаланып айта кетчү нерсе таза иштеңиздер. Ошол. Урматтуу достор, ушу менен эфир аягына чыкты. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Кимди чакыралы, комментарийга жазыңыздар, ой пикир калтырыңыздар. Ассаламу алейкум.